Салмастарбы, мен ушул жерден Садыр Жапаровдун өзүнө кайрылуу кылайын деп атамын. Ушул видеом жетип барат деп ойлоймун. Туугандар, ушул видео менен бөлүшөбүз. Садыр Жапаров, сиз азыр көзүңүз көрбөгөн көп нерселер болуп атат да. Көп нерседен кабарыңыз жок. Биринчиден ал ата-энелердин дагы укугун коргоп беришиңиз керек. Экинчиден алимент да. Бул алимент жанагы жөлөк пул дегенди көпчүлүк ала албай, кыйналып, жапа чегип, нерв болуп, ыйлап, кээ бир ата-энелер баласынан чыгарат экен. Ушундай да. Азыркы заманды көрүп атасыз, өтө көп кымбатчылык болуп кетти. Эми чересчур болду. Жалгыз бой энелер балдарын бага албай, үйүнөн нан таппай, чай таппай калган күндөрү дагы болуп атат да. Анан алиментти төлөбөйт. Кээ бир биздин эркектер. Анан сот аткаруучулар, соттор ушул алименттин үстүндө отургандар иштебейт. Барсаң атаңа бар, энеңе бар. Сен ким элең? Төлөйт да, кичине сабыр кылып тургула, көтүп тургула дейт. Бала сабыр кыла алабы? Балага 1 саат же 2 саат тамак бербесе, бала сабыр кылабы? Жок, бала сабыр кыла албайт. Бала сабыр кылышты да билбейт да. Бирок сот аткаруучулар ушул сөздү айтат. Кичине сабыр кылып тургула, төлөгүлө деп. Ошого бир жесткий, моундай бир мыйзам чыкса да, убагында төлөтүп берен, убагында төлөбөйт. Айына бир 2-3 миң салып коет, ошол 2-3 миң неге жетет? Bir müşok aran gelet, 2,5 ming 3 mingge bir müşok un. A balanın raskotuçu, giyim geçesi olot, jegen içkeni, oru surkausu, başkası degele köp balanın ıkı-çıkısıçı. Anan köpçülük ata-eneler ушундай кор болуп атат да, жамак кыйналып атат. Иштейин десе үйүндө баласы болот, же кандайдыр ушундай нерселер болуп калат да. Ошого мындай алиментке караштуу мындай жесткойраак бир мыйзам чыгарып берсеңиз, ушу алимент ала албагандарга мындай көпчүлүк ата-эне сизге үнүн жеткире албай атат. Ушул нерсени мен жеткирейинчи сизгечи. Көпчүлүк ата-эне үнүн жеткире албай атат. Азыр 4-5 баласы барлар да пасой ала албай жүрөт, ишенсеңизчи. Мага ошончо кат келет. Мен пасой ала албаймын, квартирада жашаймын. Анан кийин жер үлүш сурап атат, жер үлүшүм жок. Шаарда квартирада турсам дагы мен пасой ала албайтам дегендер аябай көбөйүп кетти. Ушул нерсеге бир чара колдонбосоңуз болбой калды. Ата-энелер кыйналып кетти. Кичине ата-энелер дагы ойлогула да, силер үстү жакта отургандар. Анан ушу 90 депутатка айтам да, ушу алимент тууралуу деле бир айланып кетейиндер, мыйзам жазып койгулачы. Bir мындай жесткойраак мыйзам, убагында төлөтүп бере турган мыйзам жазгылачы. Азыр ажырашуу бир эле мен эмес, миллионго жетейин деп калды. Ажырашкандардын саны миллионго жетейин деп калды. Мен билишим бойдон. Ушуга бир жестко мондой мыйзам керек да. Салмастарбы, кыргыз элем, ушу жерден бир нерсени дана так айтып кетейин деп атам. Баткендеги келиндин окуясын билесиңер, баласын уруп колго түштү. Ошону эми чыркыратып камап атат да. Мында аялдык сапатында, аялдык касиетимди айтайын, ал камаган туура эмес. Аял кыжыл болот, сыгылат, ошондон кичине уруп койсо койгондур. Бардык эле энелерде бар мындай сапатчы. Например, менде да бар, балдарым шоктонгондо мен деле ал нерсени колдономун да, ачыгын эле айтам мен силерге. Анан кийин ушул жерден соттун чечими, ошо тергөөчү деп атат. Тергөөчүлөр, силерчи өзүңөрдү ушунчалык деңгээлде Кудай сезип алдыңар. Бирок акыретке барышыңарды ойлоп болокто, акыретке барасыңар силер дагычы. Кудайдан коркпойсуңарбы? Алыңар ошол бир аялга жеттиби? Бир алсыз, бир арсыз бир аялга жеттиби күчүңөр? Баланы урсам не болуптур? Не болуптур? Бир адам өлтүрүп койгондой, бир наша менен түшкөндөй мондо уруп алыпсыңар го. Чырылдатып, ыйлатып, кармап кетасыңар. Уялбайсыңарбы? Уялбайсыңарбы? Бизде өзү негизи мына Кыргызстанда мыйзам иштебейби? Барбы, жокпу? Мен тегеле ушу чындыкты издеп келатам, таппай атам. Чындыкты издеп жүрүп бир күн өлүп калат ошойм менчи. Bir ayal go, balasını ursa urup koygandır. Бирок аны чыркыратып, антып камаганыңар туура эмес. Антып срок бергениңер туура эмес. Айланып кетейин. Ал канча дагы өзүнүн баласы. Апасы камалып кетти. Бирок ошол баласына, ошол энесиндей ким мерим бере алат? Атасы бере алабы? Бере албайт. Башка эне бере алабы? Бере албайт. Эч качан өз энесиндей бирөө эч качан мерим берген эмес. Ушуну бир билип койгула. Бала кичинекей али. Не болуптур? Урса уруп коюптур. Соттор силерчи
өлөйүн эле деп калыпсыңар. Силер эч качан акты караны кара деген эмессиңер. Силер эч качан ак иштеген эмессиңер. Силер шалакка иштегенсиңер. Силер толка сотторчу. Силер жалаң ушу карапайым жөнөкөй үй бүлөк алыңар жетет. Башкаларга алыңар жетпейт. Акчалууларга алыңар жетпейт. Себеби силердин оозуңарды акча менен басып коет. Силер дайыма шалакылык менен иштеп келгенсиңер. Бетиңерге айтаман. Шалакы менен жүргөнсүңөр. Эч качан акыйкатты караган эмессиңер. Кудайды караган эмессиңер. Өлбөс болуп жаралгандай жүрөсүңөр. Силер дагы өлөсүңөр. Силер дагы өлөсүңөр. Силерге да убакыт келет. Азыр асмандын үстүндө ушундай, жердин үстүндө ушундай жүргүлө. Акыретке барышыңарды ойлогула. Карапайым элди кыйнап, ыйлатып, боздотуп, сыздатып бүттүңөр силерчи. Бизде деге бир нормальный бир жесткий мыйзам иштебейт бизде. Бетиңерге айтайынчы. Бир жесткий мыйзам болгондо ушинтип ыйлабайт эле карапайым эл.